кылышам сайын. Биздин мектепке куш келиптирсиз. Сиз биздин мектепте көп жылдар эмгектенип, ушул мектепте эмгегиңиз сиңип, китептерди жазып, көп балдарды тарбиялап, абдан үзүрлүү эмгектенип кеткениңизди билебиз. Биздин мектептин 100 жылдыгын отурлайык, ошо биздин мектепте иштеп кеткен ардактуу мугалимдерибизди чакырып биз ой пикирлер менен бөлүшөлү дегенбиз. Ушу бул мектеп сиздин жүрөгүңүздө кандай орду менен калды деген оюңузду билгим келип жатат. Бул мектеп менин тагдырым менен жашоом менен терең байланыштуу. Себеби мен өзүм ушул мектептин бүтүрүүчүсүмүн. Экинчиден бул мектепте мен 10 жыл катары мен иштеп кеттим. Үчүнчүдөн 3 балам тең ушул мектепти бүттү. Мен ата-эне катары да ушул мектепке тиешем бар. Эң негизгиси бүгүнкү маегибизде мектептин жамаатын, бүтүрүүчүлөрдү, баардык кыргыз элин мен ушул мектептин 100 жылдыгы менен терең ыраазычылык менен куттуктагым келип атат. Ушул мектептин 100 жылдыгы кут болсун. Анткени бул мектеп кыргыз тарыхындагы эң биринчи туңгуч карлыгач мектептин бири. Кыргыз билим берүү системасындагы биринчи 100 жылдык деп мен эсептейм. Себеби мектепти бүткөндөн кийин гана окуучулар орто окуу жайларына, жогорку окуу жайларына тапшырыш алышат. Демек биздин кыргыз элибиздин билим башаты ушул мектептен башталган. Ошондуктан кийинки билим берүү системасынын 100 жылдыктары ушул мектептин 100 жылдыгынан кийин башталат. Ошондуктан бир эле мектептин майрамы эмес, бүт кыргыз элинин майрамы 100 жылдык юбилей деп билем. Ошондуктан кыргыз элинин билим берүү системасынын эң башаты болгон мектептин 100 жылдыгын белгилеп отурабыз. Мен 9-класста экенде мектептин 50 жылдыгын белгилегенбиз. Үйдө отуруп ушул сүрөттөрдү карадым, юбилейлик сүрөттөрдү агайларыбыз, эжелерибиз менен 50 жылдык юбилейдик сүрөт деп түшкөн сүрөттөрүбүз бар экен. Ошол учурдагы эжелерибиз Усайманова Окен эже, Алишер Бектен агай, Осмонов агай, ал кезде директор Абзал агай, Ниязов Абзал агай эле алардын ошол бизге билген таалим тарбиясынын аркасында биз өнүгүп өсүп отурабыз. Ошол кездеги мугалимдерге терең таазим менен ыраазычылыгымды билдире элем. Экинчиден мен ушул мектепке 10 жыл мугалим болдум. Информатика сабагы боюнча 90 жылдардын башында информатика деген сабак мектептерге жаңы кирип аткан учурда келгенбиз. Информатика сабагын Кыргыз Республикасында түптөгөн ордуна койгон мугалимдердин бирибиз. Ошол кездеги программада жок болчу, календардык пландарда жок болчу. Ошолордун баарын өзүбүз жазып, өзүбүз иштеп чыгып, информатика сабагынын башатында турдук десек деп мен ишеничтүү эле айта алам. Ушул мектепте иштеген 10 жылдын ичинде мен көп жетишкендиктерге жетиштим, көп нерселерди үйрөндүм. Өзүм эжелерим менен мурунку берген, мага сабак берген мугалимдер менен дагы кошо иштеп, көпчүлүк тарбиянып, көп нерсени мен деле кайра үйрөндүм десем болот. Сиздин ушул мугалимдик ишмердүүлүгүңүздө, ушу 5-мектепте иштеп жатып, ушу өзгөчө окуучулар эсиңизде калган кандай окуучуларды айта аласыз? Мен жогоруда айтып кеткендей, информатика сабагын түптөлүк деп атпаймынбы? Ал кезде кыргыз тилинде такыр материалдар, китептер деле жок болчу. Ошонун баарын кыргызчалап түптөлүк балдарды окуттук, олимпиадага даярдадык. Мен өзгөчө башка айтып кете турган жагдай информатика сабагы боюнча номер 5 ошол мен иштеп турган кезде
шаардык олимпиадада республикалык олимпиадада 1-2, 3 5 орундарды бербей башка мектептер менен шаар мектептери менен таймашып келгенбиз. Эсимдеги окуучулардын фамилияларын айтайын. Меманбеков Бактыбек, Карачалов Нурлан, Пазылов Абдымитал, Якып Бөрүбаев Жакып, Сейтказиев Абай деген мен олимпиадага чыгып жүргөн окуучуларым бар эле. Ошолор шаарда республикада 1-2, 3 орундарды алып келген. Республикалык олимпиадага чыгыш үчүн шаардык олимпиададан 1 орунду алыш керек болчу. Демек 1 орунду алып республикага чыгып жүргөн ушул балдарымды мен жүрөгүмдө сактап жүрөм. Бөрүбаев Пазылов Абдымитал республикадан 1 орунду алып Корея республикасына барып олимпиадада биздин кыргыздын желегин желбиретип келген окуучубуз бар. Мен ошол окуучулар менен сыймыктанам. Азыр алардын баардыгы информатика боюнча, информациялык технологиялар боюнча кесиптин ээлери болуп, Кыргызстандын келечегин түптөп, Кыргыздын атуулуу жакшы жараны болуп жүрүшөт. Айтсаңыз, ушу бүгүнкү күндө биздин коомдо жаштардын тарбиясы ар кандай деңгээлде болуп атат? Ушу биздин мектепте инсанды тарбиялоо боюнча ой пикириңиз кандай? Кыргыз элинин улуттук каада салттарынын баарын тарбиялоо, инсанды калыптоо деген түшүнүктөр мектептин атынан эле башталат болуш керек деп ойлойм. Мен өйдө жакта айтып кеткендей, ата-эне катары да бул мектеп менен байланышым бар деп атпаймынбы? Биздин бүткөн окуучулар кыргыз жеркесинде жүрсө байкалбайт экен. Менин 3-чү кызым чет мамлекетте жүрүп, ошол окуучунун оюн айта кетейин. Мен ушул 05-мектепти бүткөнүмө тагдырыма ыраазымын дейт, Кудайга ыраазымын дейт. Ушул мектеп бизге инсандык жакшы сапаттарды жүрөгүбүзгө калыптаптыр. Биздин улуттук саалыктарыбызды, баалуулуктарыбызды бериптир. Мен ушул башка орус мектептериндеги бүтүрүүчүлөр менен өзүмдү салыштырганда мен ушул мектепти бүтүрүп, кыргыз болуп тарбияланып, кыргыздын адеп ахлагын алганга абдан ыраазымын деп, терең ыраазымын деп билдирет да. Мен ушул кызымдын сөзү менен ушул мектептин кыргыз элинин каада салтын, адеп ахлагын, аброюн көтөрүп жүргөнгө, ошол окуучулардын жүрөгүнө таасир кылып, эсинде калганына мен толук ишенем. Биздин окуучуларыбыз кыргыз элин жер каратпайт, кыргыз элин өйдө көтөрүп, тарыхты мындан ары дагы жакшыртып, кыргыз элин алдыга сүйрөйт деп толук ишенем.